Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адабият сабагы туурасында бүгүнкү сабагыбызды баштамакчыбыз. Анда эмесе балдар, 9-класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү сабактын темасы Өзкөн Даникеевдин Кыздын сыры чыгармасы. Сабактын максаты окуучулар кыздын сыры туурасында маалымат алышат. Наристе таза сүйүүнү, алгач махабатына жетпей калган муңдуу сырды бөлүшө алышат. Окуучулар адамкерчиликке, жоопкерчиликке, боорукерчиликке тарбиялана алышат. Өзкөн Даникеев 1934-жылы 21-декабрда туулган. Мына балдар. Биз экрандан Өзкөн Даникеевдин сүрөтү менен эмне кылып турабыз? Таанышып турабыз. Өзкөн Даникеев Сокулук районунун Чоңжар айылында 1934-жылдын 21-декабрында туулган. 1948-жылдан 1951-жылдары Борборубуздагы номер 5 Кыргыз орто мектеп интернатында тарбияланып, 1951-жылы Москвадагы Тоокен институтуна кабыл алынган. 1956-жылдан 1962-жылдары өз кесиби боюнча республикабыздын кендеринде Кыргыз СССР эл чарба советинде жетектөөчү инженер болуп иштеген. Ал эми 1962-жылдардан 1975-жылдарга чейин Фрунзе политехникалык институтунда алгач катардагы окутуучу, кийин кафедранын доценти болуп иштеген. Билим берүү тармагында биринчи болуп кыргыз тилинде сызма геометрия окуу китебин жазган 1970-жылдары. Ошондой эле инженердик графика боюнча орусча, кыргызча терминологиялык сөздүгүн 1974-жылы түзгөн. Өзкөн Даникеев Москвадагы СССР жазуучулар союзунун алдындагы Максим Горький атындагы Адабият институтунун жогорку адабий курсту аяктап 1977-жылы. Адегенде Алато журналынын проза бөлүмүн жетектеп, андан соң жазуучулар уюмунун адабий кеңештиси катары кызмат өтөйт. 1984-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы болуп шайланган. Өзкөн Даникеевдин Бакир баяны 1961-жылы жарыяланган. Кийин Кыздын сыры аттуу повести жарык көрүп, орусча, француз жана башка тилдерге которулуп, көркөм фильм тартылган. Автордун көкөйкести романы үчүн 1986-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Жазуучу Достоевский, Лесков, Анкелов, Азиз Несин, Бампиловдун чыгармаларын которуп, алардын драмалык чыгармалары облустук, республикалык театрларда коюлган. Өзкөн Даникеев СССР жазуучулар союзунун адабий фонд башкармалыгынын Кыргыз республикасынын шайлоолор боюнча борбордук комиссиясынын, ошондой эле республикалык эл аралык бир катар уюмдарынын мүчөсү болгон. 1984-жылдан бери Кыргызстан Тынчтык фондусунун төрагасы, Кыргыз Совет энциклопедиясынын техникалык редакциясынын мүчөсү болгон. Эл ортосундагы ынтымак, бейпилдикти сактоо, бекемдөө жаатындагы үзүрлүү ишмердиги үчүн Советтик Тынчтык фондусу менен эл аралык тынчтык фондулар ассоциациясынын алтын медалдары ыйгарылган. Өзкөн Даникеев Кыргыз эл жазуучусу 1956-жылы Москвадагы Тоокен институтун бүтүргөн. Даникеевдин чыгармачылыгынын башаты 60-жылдарга таандык. Эң алгачкы аңгемеси Бакир 1961-жылы адабий коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, жазуучунун жүзүн элге тааныткан чыгармасы Кыздын сыры повести 1964-жылы. Чыгармада кенчилер турмушу сүрөттөлгөн. Повесттин башкы каарманы Жамал.
Автор бул чыгармасында таекесинин колунда жүрүп, бойго жетип, инженер-геологдук кесипке ээ болуп, институтту бүтүрүп чыкканга чейин Жамалдын бүтүндөй өмүр жолун, оош кыйыштуу тагдыр таржымалын психологиялык чеберчиликте чечмелеп бере алган. Даникеев чыгармачылык жолунда бир топ чет элдик жазуучулардын чыгармаларын которуп, алардын драмалык чыгармалары облустук жана республикалык театрларда коюлган. Автор СССР Жазуучулар союзунун Адабий фонд башкармалыгынын, Кыргыз Республикасынын шайлоолор боюнча борбордук комиссиясынын, ошондой эле республикалык, эл аралык бир катар уюмдардын мүчөсү болгон. 1984-жылдан бери Кыргызстан Тынчтык фондусунун төрагасы жана Кыргыз Совет энциклопедиясынын техникалык редакциясынын мүчөсү болгон. Жазуучунун 20 чакты китеби жарык көргөн. Ал эл агартуунун жана СССР куралдуу күчтөрүнүн маданий жактан тейлөө отличниги, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору. 3 даражадагы Манас, ардак белгиси, ордендери, медалдары жана Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин ардак грамоталары менен сыйланган. 1991-жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу жана 2003-жылы Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамдар берилген. Анда эмесе кепти Кыздын сыры повести менен уланталы. Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры повести жазуучунун жүзүн элге тааныткан жана ийгилик алып келген чыгарма болгон. Чыгармада кенчилердин турмушу сүрөттөлгөн. Повесттин башкы каарманы Жамал. Инженер-геологдун окуусун ийгиликтүү аяктаган жаш селки автор бул чыгармасында таекесинин колунда жүрүп, бойго жетип, инженер-геологдук кесипке ээ болуп, институтту бүтүрүп чыкканга чейинки Жамалдын бүтүндөй өмүр жолун, оош кыйыштуу тагдыр таржымалын психологиялык кылдаттыкта чечмелеп бере алган. Башкы каарман Жамал нур жүздүү, уян кыз болот. Айылына Азим аттуу жигиттин геолог болуп иштеп келген күндөн баштап, анын жашоосу, кыялы, үмүтү өзгөрөт. Аны тымызын сүйүп жүрөт. Азим да карындашы катары жакшы мамиле жасап, жамандыктардан коргоп келет. Жамалдын жакшы көргөн жигитине жала жаап, бир топ кыйынчылык туудурат. Ошентип Азим акыр аягына чейин айылдан Жамалды шаарга окууга алып чыгат. Мына ошентип Жамал университетке өтүп, сүйүнүп, Азим менен бул сүйүнүчүн бөлүшкүсү келет. Муну менен катар ал жүрөгүндөгү эч кимге айтпаган сырын, эч кимге болгон сүйүүсүн да алдыдагы жолугушууда айтаарын болжойт. Ошентип Жамалдын Азимге жолугушуу убактысы келип, сүйүнүп, утурлай астын тосуп чыгат. Ушул учурда Жамал үчүн күтүлбөгөн таанышуу болот. Азыр эле сырын айтууга камданган Азим байкеси жолугушууда Жамалга өз жарын, жеңеси катары тааныштырат. Мына ошентип чыгарманын соңунда институтту ийгиликтүү аяктаган Жамалдын жан дүйнөсүнүн сыры катылуу боюнча калганы баяндалат. Окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры повести абдан кеңири тарап, Кыргыздын улуу акын жазуучулары да бул чыгарма боюнча өз пикирлерин калтырышкан. Мисалга алсак, Кыргыздын белгилүү жазуучусу акын Анатай Өмүрканов Даникеевдин чыгармаларына баа берген жана төмөнкү ыр саптарында дагы Кыздын сыры повестинин наркы баамдалат. Анда эмесе балдар, Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры
чыгармасы туурасында биз төмөндөгү видеону көрүп, анан ошол видео аркылуу таанышып чыгалы. Өскөн Даникеев кыздын сыры. Өскөн Даникеев биринчи эле чыгармачылык кадамында адабиятта эң башкы нерсе реалдуулук, анын турмуш чындыгын адабий чындыкка айлантып, көркөм чагылдыруу эмне экенин туура баамдаган. Кыздын сыры дароо эле орус, андан көп узабай француз жана башка тилдерге которулуп, ал боюнча кинода тартылган. Бул повесть өнөр жай темасына арналып, айрыкча кенчилер, анда иштеген жаштар турмушун көркөм чагылдырган лирикалык чыгарма. Повесть ата энесинен эрте ажырап, өгөй эненин кордугун көргөн Жамал аттуу жаш кыздын окуусун улантуу үчүн кенде иштеген тайекесине келгенден башталат. Бирок кыз орус тилин жакшы билбегендиктен окуусун уланта албайт. Жаш аял мет ары оорукчан таажеңесине каралашып отуруп, үйүнө да бара албайт. Кыздын жүрөгү өйгөн толгонуусун автор: кайта үйгө барбадым. Бир чети айылдагылардан уялдым. Экинчиден азыккан апам курусун. Баарын терип тепчип отурганда эмне? Азыккан менин өгөй энем. Ой анын кыялы, тили. Азыр аны ойлосом, бүткөн боюм дүркүрөп, жүрөгүм зырылдайт. Арадан 4 ай өтөт. Азыккан балам экен деп бир да издеп келбейт. Күндөрдүн биринде Жамал кошуна кыз Асыл менен кино көргөнү бар. Ошол жерден биринчи жолу өзүнүн наристе таза сүйүүсүнө кездешет. Инженер баланы бир көрүү менен жаш кыз эмне кылаарын билбей ушинтип сүйүп калат. Күндөрдүн биринде алар күтүүсүздөн жолугуп калышат, таанышып, баарлашышат. Кыз өзүнүн башынан өткөргөнүн баардыгын айтып берет. Бирок мындан ары ниеттеш болуп жүрөлү, иштеш керек дегенден башка Азимден эч нерсе укпайт. Дал ушул жолугушууда кыз өзүнө дайыма жардам бере турган адамды тапканын түшүнөт. Жамалдын жетимдигин билгенден кийин Азим ага ак тилден жардам бере баштайт. Кыз балага ылайыксыз деген жетекчилердин шултоосуна карабастан Жамалды коллектордук жумушка орноштурат. Жамал участкалык биолог Канайдын карамагында иштеп калат. Бир аз эле убакыт өткөндөн кийин мындай бир окуя болот. Экөө жаңыдан казыла баштаган блоктон проба алууга келишет. Жамал балка менен ташты кепип отурат. Буйрук берип коюп, тиги жерде жам баштап Канай жаткан болот. Аңгыча алардын үстүнө Азим келип калат. Саламдашып Жамалга жардамдаша баштайт. Муну Канай бөлөкчө түшүнүп, жок жерден чатак чыгарат. Азимди жаакка тартып жиберет. Анан экөө былчылдашып мушташып киришет. Окурман эки жигиттин бул мушташынын себепкери Жамал деп ойлойт. Ушундан кийин Канайдын Азимге болгон каршылыгы тереңдей берет. Жамалдын мектепти бүтүрүү экзамени да башталат. Бул Канайдын жалган жалаасы, алдын ала атайын уюштурган ыплас иштеринин натыйжасында Азимди кызматтан төмөндөшүп, тагдырдын бул соккусун кабагым кашым дебей көтөрө билген Азим ошондой кыйчалыш учурда да Жамалдан жардамын аябайт. Жамал да акырында чечкиндүүлүк кылып, Канайдын Азимге каршы жүргүзгөн былык иштеринин бетин ачат. Ак ийилген менен сынбай, Азим башкы инженерлик кызматка көтөрүлөт. Ал жаңы кызматын өткөрүп да албай, Жамалды окууга өткөзөм деп шашылыш шаарга алып жөнөйт. Кыздын тайекеси менен таажеңесинин кубанычын айтпак. Алар Азим үйлөнүш үчүн Жамалды алып кетти деп ойлоп калышат. Жамалдын документтерин Политехникалык институттун геология факультетине өткөрүп, Азим ага акыркы минутада күтүүсүздөн өзүнүн кызы Зыйнашты тааныштырат. Бул учурда жүрөгү солк этип, эмнени айтаар экен деген үмүт менен ошол жерге барат. Бул ат Жамалга адамдын ысымы эмес, жанын жебесиндей тиет. Аттигинин мени канчадан бери жанып келген жалыныма, таттуу кыялыма, назик сезимиме ушинтип муз аралаш муздасуу чачылат экен го, деп оор улутунат. Анан Азим өзүнүн ойлогон тилеги канчалык ишке ашканын, али билбегенин, турмуштун ачуу тартуусун али да алдыда экенин айтып, биринчи жана акыркы жолу аны маңдайынан сүйүп коштошот. Андан бери 5 жыл өтүптүр. Жамал геолог деген диплом алып, өзүнүн чексиз сүйүүсү Азим менен акыркы жолу коштошкон жерге келип, мына эми баягы тектирчеде турам.
Азимдин кеткен жагын карайм. Азыр ал ошол жол менен кайтып келсе гана, анда мен анын мойнуна артыла, уялаш биртуган агандай илебимди ичиме алып кучактаар элем. Мен аны азыр да сүйөм. Баштагыга караганда 10 эсе, 1000 эсе жогору сүйөм. Балким турмуш ошондойдур. Кыз өзүнүн сырын деги ал сүйгөнүмдү билдир экен деген чоң суроо менен көрөт. Кыздын сыры бул алгачкы махабатына жетпей нече жыл өтсө да, аны мундуу эскергендин сыры. Кыздын сыры бул наристе таза сүйүүнү баштан өткөргөндөрдүн аткарылбаган арманы. Өскөн Даникей кыздын сыры. Мына балдар, кыздын сыры чыгармасы ушинтип өзүнүн чыныгы махабатына жеттим деген сүйүүсү аткарылбаган армандуу махабаттардын бири катарында автор эмне кылды? Жамалдын оюн билдирди. Кыздын сыры повести боюнча балдар, төмөнкү суроолорду берүү менен сабагыбызды баштайлы. Чыгарманын башкы каарманы ким? Жаңы эле биз төмөнкү слайдты көрүү менен сабагыбызда эмне кылдык? Айтып өттүк. Чыгарманын башкы каарманы ким? Баарыбыз тең ойлонуп, жооп берип баштайбыз. Чыгарманын башкы каарманы Жамал, туура. Жамал менен Азим кандай шартта жолугушту? Жамал таекесинкине келип, ошол жерде туруп калып, анан Азим менен эмне кылды? Жолугушту. Үчүнчү, Азимдин Жамалга алгачкы жардамы кандай болду? Жамалдын тагдырын уккандан кийин Азим ага жардам берүүгө жумушка чакырды. Жамалдын өгөй энесинин аты ким? Жамалдын өгөй энесинин аты ким экен балдар? Анан чыгармадагы окуя кайсы адистер туурасында болду? Мына ушул эки суроого балдар өзүбүз эмне кылып келебиз? Кайталап жооп берип келебиз. Баарын айтпайм. Кыздын сыры кызыл аска, капырай бирдей жакты кары жашка, багбанмын деп баскандар көп, а бирок Асекемдин алмасынын даамы башка деген экен жазуучу. Мына балдар, кыздын сыры повести бул армандуу, азаптуу махабатына жетпей калган туурасында кыздын сыры чыгармасы менен эмне кылдык? Тааныштык. Чыныгы махабатка сенин көз карашың деген темада дил баянды жазабыз балдар. Кыздын сыры повести туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.